Жайдың күндөрү Чолпон Ата Борбор Азиянын лидерлерин улам бирден тосуп жатат. Салам аскер. Кечээ күнү Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапары менен бул жерге келсе, бүгүн Азербайжандын президенти Ильхам Алиев мамлекеттик сапары менен ушул жерде болуп, андан аркы иш-чаралар Борбор Азия Азербайжан форматындагы бейформал консультативдик кеңешме менен уланды. Кыргыз жана Азери президенттеринин сүйлөшүүсүнөн соң кол коюлган 10дон ашык документтердин маанилүүсү эки өлкөнүн союздаштык жөнүндө келишими экени айтылды. С удовлетворением отмечаю, что Биздин төрагалыгыбыз алдында 3-чү жолку мамлекеттер аралык кеңеш өтүп, протоколго кол коюлду. Кеңештин чечимдерин ишке ашыруу боюнча маалымат угуп, эки тараптуу демилгелерди аткарууну, анын ичинде Кыргызстан, Азербайжан өнүктүрүү фондунун маселесин талкууладык. Эки тараптуу кызматташтыктын маанилүү багыттарын карап, өнөктөштүктү мындан ары дагы бекемдөө боюнча кийинки кадамдарды белгиледик. Бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн маанилүү жыйынтыгы катары союздаштык мамиле жөнүндө келишимдин түзүлүшү болду. Бул чынында Кыргыз-Азербайжан мамилесин жаңы этапка чыгарган тарыхый окуя. азербайджанского сотрудничества. Кол коюлгандардын арасында Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фондунун ишин жакшыртуу, өкмөттөр ортосундагы кызматташтыктын 5 жылдык жол картасы, эки өлкө ортосундагы жүк ташуу, кибер коопсуздук маселеси бар. Мындан тышкары эки өлкөнүн шаарлары Чолпон Ата Шуша, Каракол Габала, Ош, Ганжа ортосунда эки тараптуу кызматташуу жана бир туугандык мамиле түзүү боюнча меморандум кабыл алынды. Буга кошумча Ильхам Алиевке Манас ордени тапшырылса, Садыр Жапаровка Гейдар Алиев ордени ыйгарылды. Мы сегодня договорились поднять Биз бүгүн Азербайжан Кыргызстан инвестициялык фондунун каржылоосун 2 эсеге, 200 миллион долларга көбөйттүк. Менимче бул дагы чек эмес. Анткени бизге көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык фонд өзүнүн маңыздуу ишмердиги менен Кыргызстанда көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып жатыптыр. Биргелешкен өндүрүштү жүргүзүп, жумуш орундарын түзүп, биз биргелешкен аракетибиздин экономикалык потенциалын бекемдеп жатат. нашего взаимодействия. Азыркы кырдаалдын кесепети Орусиядан мунай продукциясын импорттогон Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөргө тийип жатат. Бул өлкөлөрдө бензиндин, дизелдин тартыштыгы сезилип, баасы кескин өстү. Орусиядан күйүүчү май алып келген Кыргызстандын бийлиги түзүлгөн кырдаалдан чыгуу үчүн баардык айламалды караштырып жатканын бир нече жолу билдирди. Мындай шартта расмий Бишкек өлкөдөгү кара май кризисин чечүү үчүн Казакстан, Беларусь, Кытай баштаган бир нече өлкө менен сүйлөшүп жатканын шаардана кылган. Мындай өлкөлөрдүн катарында Азербайжандын Сокар мамлекеттик мунай компаниясы да бар экенин Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү Азаттыкка билдирген эле. Ошондуктан Азери лидери Ильхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары учунда жана Чолпон Атадагы лидерлердин бейформал жолугушуусунда соңку кырдаал жана дал ушул мунай маселеси талкууланабы деген суроо кызыгуу жаратып жаткан. Дал ушул суроого жооп катары эки өлкө ортосундагы мунай ташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Бирок бул меморандумдун шарттары дагы сүйлөшүүлөрү белгилүү болду. Бул меморандум кол коюлганга чейин биздин эки мамлекеттин ортосунда дагы өзүбүздүн деңгээлде, министрликтердин деңгээлинде да сүйлөшүүлөр болгон. Буюрса бул меморандум жакынкы күндөргө ишке ашыруу жолуна дагы дорожный карталарга да кол коюлду. Анын негизинде сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Буюрса кийинки жумалардан баштап биз механизмдерин иштеп чыгууга өтөбүз. Ошондой эле тез аранын ичинде ушул багыт боюнча кандай жумуш алып барабыз, кандай жол менен барабыз деген механизмдерин иштеп чыгып, эки жактык дагы бир келишимдерге чыгабыз деген ойдобуз. Күйүүчү майлоочу майды Орусиядан башка жактардан дагы сатып алууну камсыздоо үчүн 2012 жылы Кыргызстан Азербайжан менен жылына 2 миллион тонна мунайды кайра иштетүүчү биргелешкен завод курууну макулдашып, бирок кийин ал ишке ашпай калган. Ага ылайык Азербайжан мамлекеттик компаниясы каржы салып, өндүрүлгөн күйүүчү майдын ашкан көлөмү Тажикстан жана Ооганстанга экспорттолору айтылган эле. Азыркыдай шартта Кыргызстан үчүн бул сыяктуу альтернативалык булактарды кайра карап чыгышы зарылдыгын белгилегендер бар. Булар бир жылда эми ар кандай болот 20 миллион тоннадан ашык экспорт кылат да трубопроводдор менен. Бизге мисалы Кыргызстан үчүн минимально 1 миллион тонна керек чийки мунай же ошол 1,5 миллионго чейин да. Анткени биздин могу жуунданын жана башка НПЗларыбыз ошолордун көлөмү эгер толук иштесе 1 миллиондо 1,5 миллионго чейин иштетип биздин өзүбүздүн кандай ошол өзүбүздүн ошол максатыбызга жумшаганы аябай жакшы да. Анткени ошо чийки мунайдан керосин, бензин, диз топливо, мазут, анан
5-6 авиакеросин ошолордон ошо чыгарса болот да. Өзүчтүк деле бар, билесиңер да. Бизде нефтегаз деген эмебиз, уюмубуз бар, бирок биздин чийки мунайдын сапаты аябай төмөн да. Ошо Азербайжандыкы аябай жакшы. Эки өлкөнүн кызматташтыгында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан долбоорунун мааниси артканы белгиленүүдө. Темир жол багыты Өзбекстандан ары карай Азербайжанга чейин жетип, соода базарынын мейкиндиги кеңейери айтылып келген. Ошентип, бул долбоор Борбор Азия үчүн да маанилүү болуп, аймактык деңгээлде каралып жатат. Күйүүчү майга байланыштуу маселе Борбор Азия Азербайжан форматындагы жолугушууда да көтөрүлдү. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон бул аймак үчүн маанилүү болуп жатканын белгилеп, орток мунай өндүрүшүн колго алууну сунуш кылды. Предлагаю поручить нашим профильным ведомствам Биздин тиешелүү мекемелерге аймакта заманбап технологияны тартуу менен мунайды кайра иштетүүчү ири заводду куруу боюнча тапшырма берүүнү сунуштайм. Аны менен катар биринчи кезекте аймактын өзгөчө мааниге ээ ички муктаждыктарына көңүл бурулушу керек. критически важных видах нефтепродуктов. Саммиттин жүрүшүндө аймактагы өлкө лидерлери бейформал жыйындын маанисин белгилеп, кызматташтыкты арттыруу боюнча сөз айтылды. Бул жыйында Азербайжан Борбор Азиянын консультативдик жыйынына толук кандуу мүчө болуп кошулду. Президент Садыр Жапаров аймакта туристтер үчүн визасыз режимди киргизүүнү сунуш берип, бул демилгени Казакстан менен Өзбекстан колдоого алганын кошумчалады. Эксперттер Украинадагы согуш күчөп, анын кесепетте Орусиянын өнөктөштөрү болгон Борбор Азия өлкөлөрүнө тийип жаткан учурда аймактагы лидерлердин талкуулачу маселелери көп экенин, аймактык интеграциянын мааниси артканын белгилешет. Я думаю, что так или иначе на любой встрече лидеры стран Центральной Азии или на каком-то ином саммите международная повестка, конечно, обсуждается. Албетте, дүйнөдөгү геосаясий кырдаал Борбор Азия лидерлеринин бардык жолугушууларында сөзсүз талкууланат. Мисалы, Ормуз кысыгынын айланасындагы кризис Борбор Азия өлкөлөрүнүн көптөн берки транспорттук пландарын күмөн санатууга түрттү. Деңизге түз чыга албаган мамлекеттер үчүн Иран аркылуу дүйнөлүк рынокторго чыгуу негизги багыттардын бири катары каралып келген. Бирок азыр бул маршруттун да олуттуу тобокелчиликтери бар экени көрүнүп калды. Украинадагы согушта албетте негизги темалардын бири бойдон калууда. Бул согуш Борбор Азияга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү да алып келди. Маселен, алгачкы жылдары айрым өлкөлөрдүн соодасы менен экономикасы өстү. Бирок азыр анын терс жактары да көбөйүп жатат. Аймак өлкөлөрү энергетикалык тобокелчиликтерге, логистикалык көйгөйлөргө жана жалпы белгисиздикке туш болуп жатат. Менимче, ушул себептен азыркы бейформал саммит Кыргызстан үчүн өзгөчө маанилүү. Кыргызстан менен Тажикстан энергетикалык коопсуздук жагынан эң аярлуу өлкөлөрдүн катарына кирип калды жана азыр энергия булактарынын альтернативдүү варианттарын издеп жатышат. Ошондуктан жабык эшик артындагы сүйлөшүүлөрдө расмий күн тартибинен жана Азербайжан менен кызматташтыктан тышкары аймак Украинадагы согуш менен жакынкы чыгыштагы туруксуздуктун кесепеттерин кантип жеңилдеттет деген маселелер да негизги темалардын бири болот деп ойлойм. И сейчас предпринимают попытки найти каких-то альтернативных поставщиков. Орусия Украинага баштаган согуш тууралуу Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн позициясы бир кылка болгону менен Азербайжан Москваны ачык сындап Украинаны колдоп келет. Бирок өткөн аптада Казак президенти Касым-Жомарт Токаевдин согушту токтотуу боюнча Путинге чакырыгы кызыгуу жаратты. Бул иш-чаранын эл аралык күн тартиптен тышкары ички саясат үчүн дагы мааниси бар. Маселен, келерки жылы 27 январга Кыргызстанда президенттик шайлоонун мөөнөтү коюлганын эске алганда, аймактагы өлкө лидерлерин чакырып, экономикадагы жылыштар тууралуу маалымат берүү, ал алдыдагы шайлоо өнөктүгүндө кошумча упай алып келерин белгилеген адистер дагы бар.